Саламатсыздарбы, кымбаттуу студенттер. Аралыктан окутуу боюнча микробиология предметинен сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз Өзбек университети медициналык колледж химия, биология жана фармация сабактар бирикмеси микробиология предмети. Окутуучу Камалова Ранахан Орозалиевна. Номер 12 практикалык сабак. Сабактын темасы шигеллалар жана холера вибриону. Сабактын максаты. Биринчи, когнитивдик максаты. Бул теманы өздөштүрүү менен студенттер ичек-карын инфекциялык ооруларынын козгогучтарынын, анын ичинен шигеллалардын жана холера вибрионунун морфологиялык түзүлүшү, алардын көп түрдүүлүгү, шигеллалар жана холера вибриону козгогон инфекциялык оорулар жана алдын алуу үчүн профилактикалык эрежелер жөнүндө айтып беришет. Экинчи, баалуулук максаты. Студенттер шигелла жана холера вибриону козгогон оорулардын микробторунун сүрөтүн тартат, таблица түзөт, слайд иштеп чыгат, тест, кроссворд түзөт. Үчүнчү, жүрүм-турумдуулук максаты. Студенттер чакан топтордо иштей алышат, билгендерин башкаларга түшүндүрүп бере алышат, бири-бирин сыйлашат, пикирин угат, толуктоо киргизе алат. Бул теманын негизинде студенттер төмөнкүдөй компетенцияга ээ болушат. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө инфекциялык оорулардын профилактикасы жөнүндө аткарылуучу жумуштардын маанисин жана жыйынтыгын, алардын эффективдүүлүгүн жана сапатын баалай билет. Төмөнкүдөй окутуунун натыйжаларына ээ болушат. Студент теориялык билим аркылуу шигелла жана холера козгоочу микробтордун морфологиялык түзүлүшүн, алардын түрлөрүн, шигелла, холера козгогон инфекциялык оорулар жөнүндө оорунун алдын алуу үчүн профилактикалык эрежелерди билет жана төмөнкүлөрдү аткара алат. Ичек-карын инфекциялык оорулары боюнча мүнөздөмө бере алат, шигелла, холера оорусунун өзгөчөлүгүн аныктай алат, ооруну алдын алуу үчүн аткарылуучу профилактикалык жумуштарды жасай алышат. Сабактын планы. Биринчи, шигеллалар, экинчи, холера вибриону. Жаңы теманы өтөрдөн мурда өтүлгөн темага кыскача баяндама берип алсак. Ичек-карын инфекциялык ооруларынын жалпы мүнөздөлүшү. Ичек-карын инфекциялык оорулары грациликуттар бөлүмүнүн энтеробактерия уруусуна кирет. Уруу ичинде 12 тукумга бөлүнөт. Ичек-карын инфекциялык ооруларынын бардык түрүн таякча формасындагы бактериялар козгойт. Клиникалык көрүнүшү. Оорулуунун ичи өтөт, кусат, температура көтөрүлөт. Жугуу жолдору. Ооз, тамак-аш аркылуу ичегиге келип түшөт, инфекциянын булагы оорулуу адам. Энтеробактерия уруусунун өкүлдөрү ишерихиялар, сальмонеллалар, йерсиниялар, шигеллалар, вибриондор. Шигеллалар. Бактериялык дизентерия же шигеллез жоон ичегини ооруга чалдыктыруучу шигелла тукумундагы бактериялар чагыруучу жугуштуу оору. Тукумдун аты микробдун түрлөрүн алгачкылардан болуп ачкан Т. шиганын атынан коюлган. Таксономиясы. Дизентериянын микробтору грациликуттар бөлүмүнүн энтеробактерия уруусунун шигелла тукумуна кирет. Морфологиясы. Шигеллалар грамм терс боелуучу учу тоголоп келген таякча. Узундугу 2-3 микрометр, туурасы 0,5-7 микрометр, спора түзбөйт, шапалакчасы жок, кыймылсыз. Шигеллалар дизентерия оорусун пайда кылат. Алардын 3 түрү болот. Зоне дизентериясы, Флекснер дизентериясы, Григорьева Шига дизентериясы. Өстүрүү. Дизентериянын таякчалары факультативдик анаэробторго кирет. Азык заттарды көп талап кылышпайт. Жөнөкөй азык заттарда өсө берет. Өсүү температурасы 37 градус. Нык тыгыз азык заттын үстүндө да тунук топтом колонияларды түзүшөт, суюк азык затта өскөнү киргилт бозомдук түрдө байкалат. Патогендик факторлору. Бардык дизентерия таякчалары эндотоксин бөлүп чыгарышат. Алар ичегинин кыртышын сезгентүү, энтеротроптук, нерв системасын жаралантуу, нейротроптук жана температураны жогорулатуучу пирогендик, бөйрөктүн өткөрүүчү каналчыларынын функциясын бузуучу нефротоксигендик таасирлерге ээ. Григорьева Шига эндотоксин бөлүп чыгарат. Ал
энтеропатогендик, нейротроптук жана клеткаларды эзилтүүгө таасирлерин тийгизет. Организмде суу-туз алмашуу процесстери, борбордук нерв системалары бузулуп, жоон ичегинин эпителиалдык клеткалары бузулууга дуушар болот. Микробдун экзотоксин бөлүп чыгарышы дизентериянын оор өтүшүнө алып келет. Анын таасиринен кан тамырларынын кызматы бузулат. Экзотоксиндер организмдеги туз-суу алмашуу процесстерин бузуп, борбордук нерв системасын ооруга чалдыктырат. Кан тамырларынын өткөргүчтүгү күчөп, кан тамыр кабыкчалары жарылып кетиши мүмкүн. Шигеллалардын дагы бир патогендик факторлоруна клетканын эпителиясына бактериялардын киришине жардамдашуучу инвазивдүү, клетканын ичине кирип, аны бузуучу жабышуу касиети да кирет. Туруктуулугу. Шигеллалар суу түтүктөрүндөгү сууларда 2,5 айга чейин, ачык көлмөлөрдөгү сууларда 1,5 айга чейин сакталат. Сүттөн жасалган азыктарда жана сүттө сакталып эле калбастан өсүп көбөйүшөт. Эпидемиологиясы. Дизентерия антропоноздук жугуштуу оору. Оорунун булагы оорулуу адам. Инфекциянын таралуу механизми ар түрдүү. Зония дизентериясы тамак-аш аркылуу, Флекснер дизентериясы суу аркылуу, Григорьева шига дизентериясы турмуш тиричиликке колдонулган буюмдар аркылуу таралышат. Клиникалык көрүнүшү. Инкубациялык убагы 1-5 күнгө созулат. Оору өткүр мүнөздө өтөт. Температура 39 градуска көтөрүлүп, ичи өтөт. Оорулуу адамдан кан аралашкан ириңдүү заң чыгат. Эң оор түрү Григорьева шига дизентериясы. Дарылоо. Дизентериянын катуу кармаган Григорьева шига жана Флекснер түрлөрүн дарылоодо кеңири колдонуучу антибиотиктер тетрациклин, левамисетин, ампицилин эсептелет. Дизентериянын жеңил өтүүчү формасына антибиотиктер колдонулбайт. Себеби алар дисбактериозго алып келип, жоон ичегинин сезгенген абалын ого бетер оордотуп, эпителийдин былжыр-чел кабыкчаларынын тез калыбына келишине тоскоолдук кылат. Ошондуктан мындай учурда нитрофурандык препараттар, сульфаниламиддер, эубиотиктер колдонулат. Профилактика. Оорудан алдын ала сактануу үчүн оорунун булагында дизентериянын бактериофагы колдонулат. Оорудан алдын ала сактанууда негизги ролду жалпы профилактикалык иштерди жүргүзүү жакшы натыйжаларды берет. Микробиологиялык диагностикасы. Изилденүүчү материал катары оорулуу адамдын заңы алынат. Негизги диагностика бактериологиялык метод менен жүргүзүлөт. Бул метод микробдорду ылайыкташтырылган азык заттарынын беттеринде өстүрүп, алардын түрлөрүн, сера барын, био барын аныктап, антибиотиктерге туруктуулугун изилдейт. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор. Шигеллалардын кандай түрлөрү бар? Шигеллалар кандай жолдор менен жугат? Шигеллалардын морфологиялык түзүлүшү кандай? Патогендик факторлорунда кандай өзгөчөлүктөр бар? Дизентерия оорусунун профилактика жана дарылоосу кандайча жүргүзүлөт? Өз билимиңерди текшерүү үчүн тесттик суроолорго жооп бергиле. Биринчи, Григорьева шига дизентериясынын жугуу жолу кандай? А. Тамак-аш аркылуу. Б. Турмуш тиричиликке колдонулган буюмдар аркылуу. В. Аба аркылуу. Г. Кан аркылуу. Демек, Григорьева шига дизентериясы турмуш тиричиликке колдонулган буюмдар аркылуу жугат. Экинчи, шигеллалар ичегинин кайсы бөлүгүн жабыркатат? А. Ичке ичеги. Б. Жоон ичеги. В. Түз ичеги. Г. Бардык ичегилер. Демек, шигеллалар жоон ичегини ооруга чалдыктырат. Үчүнчү, дизентериянын кайсы түрү суу аркылуу жугат? А. Зония дизентериясы. Б. Флекснер дизентериясы. В. Григорьева шига дизентериясы. Г. Сальмонеллалар. Демек, Флекснер дизентериясы суу аркылуу жугат. Шигеллаларга гана тиешелүү экзотоксиндер кандай таасир тийгизет? А. Энтеротроптук. Б. Пирогендик. В. Нейротроптук. Г. Нефротоксигендик. Демек, нефротоксигендик таасири шигеллаларга гана тиешелүү. Бешинчи, дизентериянын микробтору грациликуттар бөлүмүнүн кайсы уруусуна кирет?
A. Vibrioндор, Б. Энтеробактерия, В. Сальмонелла, Г. Эшерихия. Демек, дизентериянын микробтору энтеробактерия урусуна кирет. 6. Дизентериянын кайсы түрүн дарылоо дисбактериозго алып келет? А. Сальмонеллалар, Б. Флекснер дизентериясы, В. Григорьева-Шига дизентериясы, Г. Зоня дизентериясы. Демек, зоня дизентериясын дарылоо дисбактериозго алып келет. Темадагы негизги терминдик сөздөргө түшүндүрмө бергиле. Шигелла дизентерия оорусунун козгогучу. Энтеротроптук ичегинин эпителий клеткаларынын бузулушу. Нейротроптук нерв системасынын жараланышы. Пирогендик температуранын жогорулашы. Нефротоксигендик бөйрөктүн өткөрүүчү каналчыларынын бузулушу. Адгезия жабышуу. Экинчи планга өтөбүз. Экинчи план холера вибриону. Холера вибриону ичке ичигини уландырып, организмдеги суу туз алмашуу процесстерин бузуучу өтө коркунучтуу карантиндик жугуштуу оору. Холеранын вибриону 1883 жылы Роберт Кох аркылуу ооруган адамдан бөлүнүп чыгарылган. 1906 жылы Египеттеги карантиндик Эльтор деген станциясында зыяратка барган адамдардан Готшлихтер Эльтор вибрионун бөлүп чыгарган. Таксономиясы. Холера вибриону грациликуттар бөлүмүнүн вибриондор урусунун вибриондор тукумуна кирет. Уруу ичинде 2 биовардан турат. Холера биовары Роберт Кох тарабынан табылган, Эльтор биовары Готшлихтер тарабынан табылган. Морфологиясы. Холера вибриону кичирээк грамм терс боелуучу ири үтүр белгисиндеги таякча. Узундугу 2-4 микрометр, калыңдыгы 0,5 микрометр, спорасы, капсуласы жок, бир шапалакчасы бар, ошого карата абдан тез кыймылдуу. Өстүрүү. Холера вибриону аэробтуга жакын, ошондуктан суюк заттардын үстүндө чел кабыкча түзүшөт. Ыңгайлуу өсүү температурасы 37 градус. Жөнөкөй азык заттарда өсө берет, керектелүүчү азык заттарына 1% шелоштук суусу, шелоштук агар кошулат. Патогендик факторлору. Холера вибриону эндотоксин жана экзотоксиндерди бөлүп чыгарат. Анын составында холероген белогу бар. Холероген ысыкка чыдамсыз белок. Ичеги көңдөйүнөн жана бүт денеден сууну жана тузду арбын чыгарууга жөндөмдүү. Бирок кайра соруп сиңирүү процесстерине тоскоолдук кылат. Ошондуктан адамдын ичин өткөзүп, денесин кургатууга алып келет. Экзотоксини цитотоксиндик касиетке ээ болгондуктан ичегинин эпителиясын эзилтип жиберет. Холераны жаратуучу вибриондун фермент агрессиялары бар. Аларга фибринолизин, гиалуронидаза, лецитиназа, нейраминидаза жана башкалар. Вибриондун өтө күчтүү оору чакыруучу касиети анын өтө жабышуу жөндөмдүүлүгү жана ыкчам кыймылы менен байланышкан. Эпидемиологиясы. Холера оорусу байыртадан келе жаткан жугуштуу оору. 19-кылымдын башталышына чейин бул оору Индияда гана белгилүү болгон. Анткени климаттык өзгөчөлүгү элинин жашоо турмушу холеранын такай жаралып туруучу булагына шарт түзгөн. 1817 жылы Индиядагы холеранын кезектеги эпидемиясы биринчи жолу Индиядан чыгып, көп мамлекеттерди камтып, холера оорусу таралып кетет. 1817-1926 жылдары холеранын 6-чы пандемиясы болуп өткөн. 1961 жылдан холеранын 7-чи пандемиясы башталган. Холера 90-дон ашык өлкөлөрдө кездешти. Антарктидада гана катталган жок. Холеранын 8-чи пандемиясы негизинен Эльтор биовары аркылуу келип чыкты. Холера антропоноздук жугуштуу оору. Оорунун булагы оорулуу адам. Таралуу механизми ооздон кирип, заң аркылуу тышкы чөйрөгө чыгарылат жана таркатылат. Патогенез. Ооздон карынга өткөн вибриондор туз кислотасынын таасири менен өлүмгө дуушар болот.
Бирок вибриондор көп болуп, туз кислотасынын деңгээли азайып калганда ичке ичеге өтүп кетишет. Ал жерде көбөйүп, ичегинин чел кабыктарына жабышып, экзотоксиндерин бөлүп чыгарат. Токсин суу менен туздун алмашуу процесстерин бузуп, организмден суунун ашыкча бөлүнүп чыгышына шарт түзөт жана кычкылдуулуктун жогорулап кетишине алып келет. Бул ацидоз деп аталат. Клиникалык көрүнүшү: инкубациялык убагы 1-6 күнгө созулат. Оору курч мүнөздө башталат. Денеси ысып, кусуп, ичи өтөт. Ичегидеги заң жуулуп бүтүп, ичегинин кырындысы чыга баштайт. Бул 3 күнгө созулат. Кийинки оорунун орточо формасы гастроэнтерит стадиясына өтөт. Кускандан жана ичи өткөндөн оорулуу адам суюктукту ашыкча жоготуу менен жүрөк, кан тамырларды, дем алуу органдарын бузууга алып келет. Кийин оору холеранын оор формасы альгит стадиясына өтөт. Бул стадияда оорулуу адамдын денеси муздап, температурасы 34 градуска түшөт, дененин толук уулануусу менен аяктайт. Дарылоо үчүн кеңири таасирин тийгизүүчү антибиотиктер, денедеги суюктукту калыбына келтирүүчү плазмалар жана плазманы алмаштыруучу дарылар колдонулат. Профилактика: эң башкысы, оорудан алдын ала сактануу үчүн жалпы санитардык, гигиеналык жана карантиндик иш-чаралар жүргүзүлөт. Спецификалык профилактика үчүн вакцина берилет. Вакцина 7 жаштан 60 жашка чейинки адамдарга теринин алдына ийне саюу жолу менен берилет. 3 айдан кийин эмдөө кайра кайталанат. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолор. Холера вибрионунун морфологиялык түзүлүшүндө кандай өзгөчөлүктөр бар? Холера вибрионунун кандай биоварлары бар? Кимдер тарабынан ачылган? Холеранын патогендик факторлору кандай? Оорунун патогенези жана клиникалык көрүнүшү кандай болот? Холера оорусунун профилактика жана дарылоосу кандайча жүргүзүлөт? Өз билимиңерди текшерүү үчүн тесттик суроолорго жооп бергиле. Биринчи, холера козгогучу: А. Монотрих, Б. Лофотрих, В. Перитрих, Г. Амфитрих. Демек, холера козгогучу монотрих. Экинчи, ичеги карын инфекциялык оорулардын ичинен өтө коркунучтуу карантиндик инфекциялык ооруну атагыла. А. Эшерихиоз, Б. Сальмонеллез, В. Холера, Г. Тамак-аш токсикоинфекциясы. Демек, өтө коркунучтуу карантиндик инфекциялык оору бул холера болуп эсептелет. Үчүнчү, холера оорусу кандай жолдор менен жугат? А. Тамак-аш аркылуу, Б. Жыныстык жол менен, В. Аба аркылуу, Г. Кан аркылуу. Демек, холера тамак-аш аркылуу жугат. Төртүнчү, холера вибрионунун кандай биоварларын билесиңер? А. Эльтор, Б. Холера, В. Эльтор холера, Г. Холера готшлихтер. Демек, Эльтор холера деген биоварларын билесиңер. Бешинчи, бүт организмден сууну жана тузду тез бөлүп чыгарат, бирок кайра соруп сиңирүү процессине тоскоолдук кылат. Бул кайсы фермент? А. Лецитиназа, Б. Холероген, В. Нераминидаза, Г. Фибринолизин. Демек, холероген ферменти. Алтынчы, холера А. Антропоноздук инфекция, Б. Зооноздук инфекция, В. Биологиялык инфекция, Г. Тукум куучулук инфекция. Демек, холера антропоноздук инфекция болуп эсептелет. Темадагы терминдик сөздөргө түшүндүрмө бергиле. Биовар биологиялык түзүлүшү боюнча айырмаланган түрлөр. Вибрион тез кыймылдуу дегенди түшүндүрөт. Холероген суюктукту өтө ашыкча чыгаруучу, бирок соруп сиңирүү процессине тоскоолдук кылуучу фермент. Ацидоз суюктукту ашыкча жоготуу менен организмдин кычкылдуулугунун жогорулашы. Монотрих бир уюлда бир шапалакчасы бар бактерия. Үй тапшырмасы:
шигелалар жана холера вибриону деген темада өз алдынча иш аткарып келүү, слайд жасоо, буклет, реферат жазуу, сүрөт тартуу жана башка. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.